нормально бывало хуже. Кантип Москвада фурага жумушка орноссок болот деген. Кандай компанияда иштейсиң деп 10 тонналык фурт айдайт болчумун. Айлыктар негизи эле фурада бүгүн аба ырайы башкачараак. Туман бүт жак. Здравствуйте. На погрузку приехал. Номер машины? Хорошо. Assalamualaikum урматтуу достор. Assalamualaikum катталуучулар. Бүгүн канчасы 9 болуп калды, 9 октябрь. Бүгүн да сиздерге видео тартайын деп чечтим YouTube каналыма. Бирок бүгүн бир аз кызыксызраак, себеби өзүңөр көргөндөй моунда болгон складтан жүктөлүп атам азыр. Задняя погрузка, задняя выгрузка бардык точкаларында. Бирок бул рейсте дагы точкалар көп. Азыр Пушкинодон жүктөлүп атам, Озондон. Эки склад бар бул жерде, азыр ошо экөөнүн тең жүктөлөм да. Бул жерден жүктөлүп алып, анан кийин Тамбовко айдаймын. Тамбовко где-то 500 километр бул жактан. Тамбовдон жүктү түшүрүп, кайра эле ошол жердеги Озондон жүктөп, анан болсо Жуковский аэропорт жакка, Жуковский. Анан ал жерден эки точка бар. Тамбовдон алып келген жүктү эки точкага түшүрөм. Ошондой достор, бүгүнкү план ошондой. Машинаны коёр менен эле жүктөп баштады, жакшы. Негизи Озондо көп күттүрүп койчу болчу, погрузкада деле, выгрузкада делечи. Ушул Пушкинода да көп күтүп калчу болчумун. Бул жолу кандайдыр тез болуп атат го. Азыр жүктөп атканда шундан пайдаланып чай ичип калайлы.
Түндөсү тамак жасаган болчумун. Атайын бүгүн узак жолго чыгам депчи. Ошого тамагым даяр. Bismillah. Доброе утро. На погрузку приехал. Давайте на 35-й ворот. Хорошо. Здесь Мартынов. Түндөсү много күзгүмдү бирөө келип кайрып кетти да. Ошо кичине эмет из калып калды. Машинанын кузовуначы, бирок көзгө эч нерсе болгон жок. Пластиктери бышык экен аял. Ошол жакшы эч нерсе болгон жок. Жай чакырган жокпуз, жөн эле.
жогору өтүп жүрүп отуруп 500 километрден да ашык жүрдүм акча. Ушинтип Тамбовко келип калдым. Караңгыда келип калдым Тамбовко. Азыр шам өтүп Куфтан болоюн деп аткан учур. Саат 7 болоюн деп атат. Навигаторум катып өткөрө берейин деп калыптыр мен. Келип калган экенмин. Азыр мына баратага коёт экенмин. Бирсери алды аркасынан сүрөткө тартат экен. Анан выгрузка начинается. Да нормально, бывало и хуже. С этой подъеду, Да. Кыскасын айтканда мына достор, акыбалы ушундай. Азонда бул тез болуп турчу, кайталанып турчу окуя да. Негизи жанагы эки стойкага катырып кое турган алыш керек экен өзүчө эмне деп коет крепление, эч эле атын таппай койдум ошончу. Негизи ушундай болсо го мындайдын алдын алса болот да. Башка нерсе жардам бербейт да, ремень менен тарта албайсың мындайдычы. Болса түндө жүктү кайра жүктөп беришкен түнөс. Нерден түшүрүп, аркы жактагы вороталардын биринен жүктөп берген. Кайра элечи саат канчаларда? Саат 12лерде жүктөдү окшойт. Аз болсо саат 5-6 болоюн деп атат. 5тен 50 өтүптүр. Мен болсо жолго чыктым. Бамдап токуп алып, Кудай буйруса, бүгүн саат 4-төргө чейин барып калышым керек Москвага. Приемка. Здравствуйте. Липецкая рюмка, Кавказский, Рязань, Буковина, Ленинск, Поречи, 16-15 последний, да. все, наберу утром. Им ворота авайн. Вичеле палет калып турган арканында. Азонда боковая погрузка болбойт, верхняя погрузка болбойт, только задняя погрузка. Ошол себептен бир кыйла оңой башкаларга карагандачы. Жеңилирээк болот. Жүктөп атканда түшүрүп аткан учурларда эс алганы мүмкүнчүлүк бар да. Ставкалар дагы жакшы, бирок анча-мынчасына караганда.
достор, мындай болгон склад, Озонун склады. Келип регистрация болуп чыктым. Звонка ожидайте деп, звонка. Звонок күтөм. Анан кайсы воротага чакырабыз анан. Мына жер менин местом. Азыр разворот кылып келип коюшум керек. Кызыгарлык деле. Кызыктуу деле эч нерсе болгон жок. Акыркы выгрузкамда ошо күтүп туктап калган экенмин. Ойго түшүп жүгүмө түшүрүштү. Сразу эле кайттым бул жака, үй жака. Ошо азыр машинаны бул жерге койсок окшойт. Ушунда коюп салсам окшойт. Ушинтип жуманын иш күндөрү бүттү достор. Эми эртең бир күнү дем алуу бизге, эс алуу. Азыр үйгө 1 километр бар. Пешком чыкайм үй жака. Понедельник болсо кайра эле жанагы рейс алганбыз. Өткөндө барып келдим эле. Минвадага. Дал эле ошол сыяктуу рейс болот. Ростов-на-Доnuга барам. 2-3 жерден жүктөп барам да. 3-4 жерден жүктөп почти. Шу Москванын эле тегерегинен Химки, кийин Ногинск, Правдинский, өзүбүздүн базадан. Ошондо погрузкаларым аябай көп. Понедельник дагы видео болот го буюрса. Ассаламу алейкум, менин каналымдын көрүүчүлөрү. Салам барыңыздарга. Суроолор көп берилип атат. Ошо суроолордун кээ бирлерине жооп берген аракет кылайын деп чечтим. Ошол достор, видеолор негизи өзүнүн тартылган убактысынан жок дегенде бир 3-4 күн, балким 1 жумадан кийин чыгып атат. Себеби жумуш менен болуп эч эле кол тийбей калып атат монтаж кылганчы. Монтажга да аябай көп убакыт кетет экен. Ошо жаңыраак болгон үчүн дагы билбейм. Ошо убакыт беле албай атам анча. Анан ошол кээ бир суроолордун ошо көбүрөөк берилгендери кантип Москвада фурага жумушка орношсок болот. Азыр ошо документация жагын такташ керек, главный негизги. Документ жагын мен точно жакшы билбейм, себеби меники эски бойдон эле жүрөт да, регистрация менен эле. Азыр Амина приложение дегендерди чыгарып коюшту. Ошо документтер даяр болсо, бул жакта маселе болбойт жумушка орношуудачы. Негизи компаниялар көп эле. Негизги ошол сураштырып, жакшыраак компания тапкан аракет кылыш керек. Акчаны главный убагында төлөгөнчү негизгиси. Тажрыйбасыз жумушка алабы дегендер дагы көп болот. Негизи тажрыйбаны Кыргызстанда алганга караганда Москвада алыш оңоюраак экен менин оюмча. Себеби мен өзүмүн тажрыйбамда ошондой болду да. Кыргызстанда эч кимге кошулуп чыга алган жокмун. Эч ким макул болбоду, чогуу алып жүрүп үйрөткөнүнчө ошого Россияга келе бергем. Бул жактан ошо тажрыйбасыз жумушка алган компаниялар бар. Ошолорго кирип, башында биринчи стажировкага чыгып, бир нече күн же болбосо 1-2 жума, анан кийин дальше полноценно ошо жумушчулар катары эле иштеп кеткен мүмкүнчүлүк бар да. Ошол тажрыйбасыз жумушка орношсо болот бул жака келип. Анан сен кандай компанияда иштейсиң деп дагы көп сурап атат. Сен иштеген компанияга жумушка кирсек болобу деп. Биздин компания тилекке каршы, биздин компанияда бир 3 эле машина бар. Анын бирөөсү 10 тонналык, 15 тонна көтөрүүчү машина да, кичинекей. Анан 2 эле фура бар, 2 Scania, ошо бир-эки видеолорду көрсөтүп калып атам го, анча кара Scania, анан бул ак Scania менен айдап жүргөн. Мындан башка машина жок. Ошо тилекке каршы биздин компанияга ишке орношо албайсыздар. Биздин компания өзү жагындай да, логистический эмес, мындай өндүрүүчү компания да. Башка товар өндүрөт, ошо бул машиналарды мындай параллельно алып койгон да, өзүлөрүнүн товарын да ташыган, анан башка бош учурда болсо башка сыртта мындай рандомный эле товарлар ташыганычы. Ошол кийинки болсо сен кантип фурага жумушка чыккансың, тажрыйба канча деп дагы сурап калышат. Менде ошо тажрыйба такыр эле 0 болчу. Анан СЕН алып туруп келгем Москвага, келип пятерочканын жана
магазиндерден развоз бар го, магазиндерден товар жеткирген РЦдан. Ошондо иштедим. 10 тонналык Ford айдайт болчумун. Дээрлик 1 жылга жакын иштедим окшойт. Ошол машинада, 10 тонналык машинада. Ал эми одиночка оңой бир кыйла. Бирок мен айтат элем анда бирок кыйыныраак депчи, себеби ал жакта опытту көбүрөөк чогултасың да, тажрыйбаны. Себеби анда өтө кичинекей узкий доорлорго киресиң ошондой. Каласаңар ошондой алсаңар да болот. Биринчи келип, кичинекейраак ошо машинага отуруп, анан кийинирээк уже сыя категория боюнча полуприцепке өтсөңөр болот да. Мен ошол вариантты сунуштайт болчумун. Кичинекейден башташтычы. Ошентип 1 жылда иштеп, анан кийин бул жакка өттүм. Ушу 2025-жылдын башынан баштап жумуш корноштум да, сыя категория боюнчачы. Эми жарым жылдан көбүрөөк тажрыйбам бар десем болот. Эми бул кээ бир адамдар үчүн мындай салыштырмалуу почти жок эсе да, жарым жылдай тажрыйба. Айлыктар кандай фурада? Айлыктар негизи эле фурада орто эсеп менен ошо 200 000 да. Кийинки сен канча айлык аласың деген дагы суроолор болуп калат. Негизи биздики ошо почти орто эсепте эле 220 000, 240 000ге чейин, ылдый ошо 200 000ге чейин дегендей ушундай орто эсеп. Ушундай. Анан рейстерге кандай акча төлөнөт, ошолор тууралуу дагы бир нече сунуштар болду. Рейсти мына видео тарткандан кийин ошо канча акча төлөйт, ошону дагы кошо айтсаң жакшы болот эле депчи. Чынында кызыктуу экен бул дагы. Кызыга турган эле нерсе да, рейске канча төлөнөт чынындачы. Ошо кылган жумушум үчүн билгиси келет баары эле. Рейске мурунку рейстердикин ошо айтпай калдым. Бирок ушул рейсимдин акчасын айтайын. Кечегиде Москвадан Тамбовко барып келдим. Тамбовко 500 барып келишиме 1000 км да. Ошо 1000 км болуп калат да. Круга рейс. Ошого 100 000 төлөдү Озон. Негизи Озон жакшы төлөйт, кээ бир мындай жүк берүүчүлөргө карагандачы. Грязный оборотун примерно 20% деп койсо да болот. 20% мага калат. Ошол достор, эми Кудай буйрса мындан кийинки да видеолор тартканда рейстерге канча төлөнүп атканы тууралуу маалымат берип турам. Мени көрүп, жакшы комментарийлер жазып, шыктандырып аткан бир туугандарыбызга, көрүүчүлөрүбүзгө, катталуучуларыбызга чоң ыраазычылыгымды айтам. Бул видео ушинтип жыйынтыкталды окшойт достор. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман болгула. Тынч болгула, тынччылыкта, аманчылыкта көрүшөлү.